Саламатсыңар урматтуу достор, саламатсыңар урматтуу кыргыз тилин үйрөнүп жаткан биздин мекендештер. Бүгүнкү сабагыбызда биз сиздерге соодалашуу, тагыраак айтканда базар темасында маалымат беребиз. Айтор базарга болгон муктаждык, базардан буюм тайым сатып алуу бул биздин жашообуз менен тыгыз байланышкан. Ал анткени биз кааласак да, каалабасак да кайсыл бир учурда базарга барууга мажбур болуп калган учурларыбыз болот. Андыктан бүгүнкү сабакты дыккаттык менен күзөтүп барып, бүгүнкү сабактан өзүңүзгө керектүү болгон жакшы маалыматтарды ала аласыздар деген терең ишеничтемин. Алгач бүгүнкү сабагыбызды баштаардан алдын мен сиздерге ушул соодалашуу багытына тиешелүү болгон түшүнүктөр жөнүндө маалымат бере кетейин. Мисалы бул сатуучу. Бул кардар. Бул сатуучу, бул кардар. Бул базар. Бул акча, тыйын, анан бул капчык, кошелек, капчык. Кеттик. Бул дүкөн. Бул соода арабасы. Скидка, арзандатуу. Бул жерде пачка, мисалы бул бир пачка. Пачканын кыргызчасы таңгак. Сумка, баштык. Бул вес, тараза. Дагы да болсо бир нече түшүнүктөрдү берип өтөлү. Мисалы мен базарга барып мөмө жемиштер рядына киришим мүмкүн. Ошол катарга киришим мүмкүн, Мөмө жемиштер. Бул кеңсе буюмдары, канстагар, кеңсе буюмдары, спорттук буюмдар, бут кийимдер, кийим-кечектер, анан бул эт азыктары. Эт азыктарына мисалы койдун, уйдун, балыктын, тооктун эттерин мисал келтирсек болот. Ал эми бут кийимге кышкы бут кийим, жазгы, жайкы, күзгү бут кийимдин бир канча түрлөрүн мисал кылып келтирсек болот экен. Эми болсо бир аз диалогторго көңүл буралы. Мисалы бул жерде сатуучу менен алуучу же болбосо сатуучу менен кардардын болгон диалогуна көңүл бурабыз. Сатуучу мындай дейт: саламатсызбы? Эмне издедиңиз? Саламатчылык. Сиздерде мөмө жемиш барбы? Албетте. Эмне берейин? Мага 1 килограмм алма, 10 даана банан, анан жемиштерден 2 килограмм жүзүм берсеңиз. Макул. Дагы эмне каалайсыз? Ичимдиктерден шабдаалынын ширесинен 1 литр, алманын ширесинен 1 литр берсеңиз. Макул. Бизде эт да бар. Каалайсызбы? Жакшы болот. Андай болсо мага 1 килограмм эт да берсеңиз. Баса, эт малдын этиби? Албетте. Бизге азыр эле келди. Азырынча ушулар жетет. Сизден жалпы 1240 сом. Соодаңызга рахмат. Сизге да рахмат. Жакшы калыңыз. Бул жерде мисалы сиздер сатуучу менен алуучунун диалогуна күбө болдуңуздар. Дагы да болсо бир диалог келтирели дагы анан сабагыбызды жыйынтыктасак. Салам достор. Менин атым Динара. Бүгүн мен силерге өзүмдүн атам жөнүндө айтып бермекчимин. Менин атамдын ысымы Жуманазар. Бүгүн ал базарга барып, биз үчүн түрдүү нерселерди сатып алып келди. Мага кооз баш кийим, кышкы пальто жана кышкы бут кийим алып келди. Мындан сырткары мен үчүн түрдүү кеңсе буюмдарын да сатып алыптыр. Мисалы калем, дептер, китеп, өчүргүч жана башкалар. Ал эми менин иним мөмө жемишти жакшы көргөндүктөн атам ага ар дайым түрдүү мөмөлөрдү сатып келүүнү унутпайт. Бүгүн да иним үчүн алма, өрүк, мандарин, шабдаалы, банан сатып алып келди. Менин атамдын базарлыгы ар дайым берекелүү болот.
Бул жерде кайсыл бир кыз өзүнүн атасынын базарлык кылгандыгы жөнүндө маалымат берди. Мисалы, кызга эмне алып келгендиги, инисине эмне алып келгендиктерин айтып берди. Ушуну менен биздин бүгүнкү сабагыбыз өзүнүн жыйынтыгына келип жетти. Биздин YouTube баракчага катталууну унутпаңыздар жана бизге болгон суроолоруңуздар болсо, сунуштарыңыздар болсо 0779 74 86 93 кыска номерине WhatsApp тиркемеси аркылуу билдирүү калтырсаңыздар болот. Кийинки 16 сабагыбызда биз сиздер менен бирге бөлмөдө эмнелер бар, эмнелер жок деген бышыктоо сабагын жүргүзөбүз. Андыктан дал ошол сабакка чейин аман болуңуздар, бар болуңуздар. Көрүшкүнчө.